себептен күчтүү, эмне себептен күчсүздүгү? Бала күннөн дарыгер болууну самаган Ринат Нарындын эчки башы айылынан. Ал өткөн жылы орто мектепти аяктаган соң Нарын мамлекеттик университетинин алдында ачылган дарылоо иши адистигине тапшырган. Келечектеги дарыгер кыялданган кесибине багыт алган 6 ай аралыгында анын бир топ кыйынчылыктарын жоон териси менен сезген. Бирок ал өз максатынан баш тартпай, окуусун аягына чыгарып, эл жериме кызмат кылам дейт. Азыр оорулар да көп болуп атат, мисалы. Ошондон азыр деген врачтарга абдан талап көп болуп атат. Өйткөнү өзүнүн элебизден чыккан врачтар аз болуп чыгып атат. Ошонун себебинен мен да врач болоюн деп чечтим өзүм. Ринат өңдүү дилгир жаштарга медицина багытында жогорку билим берген бул адистик облус жетекчилигинин демилгеси менен уюштурулган. Учурда ал жерде 12 студент окуп жатса, аларга түзүлгөн шарт талаптагыдай. Ошондой эле бул адистикке тапшырам дегендерге да коюлган талаптар жөнөкөй. Бул негизинен биздин регионубузда врачтардын жетишсиздиги болгондуктан биздин Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Алдарыгычтын демилгеси менен лицензия алынып, дарылоо иши боюнча былтыртан баштап кабыл алдык. Биякта кабыл алуу медакадемия кандай болсо, ошондой орто жогорку балл болуш керек. 110дон жогору. Жергиликтүү бийликтер өзүлөрү бияктан бир айыл өкмөттөн окуйбуз деп айыл өкмөт менен түзүлгөн келишим негизинде алар келип бияктан окуса болот. Бирок айыл өкмөт өзүнүн бюджетине каратып контрагын төлөп, кийин ал окуусун бүткөндөн кийин келип ошол айыл өкмөттүн ФАП болобу, ЦВА болобу, ооруканасы болобу аякта өзүнүн иштерин аткара беришет. Ал эми жалпы медициналык билим берүүгө карата түзүлгөн шарттар башка медициналык окуу жайлардан кем эмес. Маселен, адамдын анатомиясын изилдөөгө, аны таанууга карата атайын окуу бөлмөлөр уюштурулса, теориялык билим алуу үчүн 17 миңден ашык медициналык багыттагы китептер бар болсо, жоктору электрондук китепканага киргизилген. Жайда билим системасы бар. Мына ошол системада дагы китепканага жол берилген. Ал жакта 60тан ашык китептер жүктөлгөн. Ошондой эле биздин электрондук китепканада дагы 100дөн ашык медицина боюнча китептер бар. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын ректору Индира Орозобековна менен жолугушуп келдим. Эки окуу жайдын ортосунда түзүлгөн келишимде дагы ушул маалымат менен алмашуу деген бөлүм бар. Ошол келишимдин негизинде биздин студенттер үчүн окурмандык билет беришип, алар дагы медициналык академиянын электрондук ресурстарына жол ачып беришет. Ошондой эле окутуулар бир гана университеттин ичинде эмес, Нарын облустук бириктирилген ооруканасында, Нарын медициналык коллежинде жүргүзүлөт. Ал жерлерде дасыккан дарыгерлер теория менен практиканы айкалыштырып билим беришет. Бул жерде биздин студенттерге жалпы билим берүүдөгү сабактарыбыз өзүбүздөн өтүлөт. Мисалы кыргыз тил, орус тил, англис тил деген сыяктуу сабактар. Ал эми медицинага байланышкан сабактар медициналык коллежде специалист врачтар өздөрү өтөт. Андан тышкары Оол больницада ошол жакта практикасы менен кошо сабак ошол жакка өтүлөт. Ал эми окутуу программасы өлкөдөгү медициналык окуу жайлардыкына шайкеш келсе, окутуучулар тажрыйбасы мол дарыгерлерден куралган. Бул программалардын баардыгы ошо биздин эң жогорку болгон бул Кыргыз мамлекеттик медицина академиясында адаптацияланып, ошо биздин учебный программалардын баардыгы дал келет. Окууга түзүлгөн мындай шарттын жыйынтыгын алам учурда окуп жаткан алгачкы студенттер бул жерге келип окуп жаткандарына өкүнүшпөйт. Мындан улам алар өздөрүнүн кийинкилерди дагы жогоруда аталган окуу жайдын медицина багытындагы адистикке тапшырууга чакырышат. Медакадемияга караганда бул жеңилирээк. Медакадемияга өтүш өтө оор. Биз бияка эң биринчилерден болуп тапшырдык. Жана ушул Нарын областына ачылып калганына мен абдан кубанычтамын.
жана кийинки тапшыруучуларга дагы мен ушул жакка чыгарат элем. Анткени бул жактан КГМга өтүш аябай оор болгондуктан биринчи бияктан адаптация болуп алып, анан ошол жерге барганда бизге жеңилирээк болот. Облустагы дарыгерлердин жетишсиздигин жөнгө салууга карата учурулган бул медициналык окуу жайда контракттык негизде гана окутуу жүргүзүлөт. Бирок окуунун төлөмү башка медициналык окуу жайлардыкына салыштырмалуу төмөнүрөөк. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдуллаев, Нарын жаңылыктары.